Айзада жаңы келин болуп түшкөндө жүрөгү толо үмүт эле. Ал сүйүп турмушка чыккан, жаңы үй-бүлөм мени кабыл алат деп ишенген. Күйөөсү Бекзат жакшы адам болчу. Бирок анын апасы Жаңыл апа өтө катаал, сөзү өтүмдүү, өз айтканынан кайтпаган аял эле. Алгачкы күндөн баштап эле Жаңыл апа келинин сынай баштады. Келин таң атпай туруп алып иш кылыш керек. Бизде мындай кылышпайт. Сен шаарда жүрүп эч нерсе үйрөнбөпсүң. Айзада унчукпай, башын ийип гана жүрдү. Ал чын дилинен аракет кылды. Эрте турду, үй жыйнады, тамак жасады. Кайненесинин көңүлүн табууга аракет кылды. Бирок канча аракет кылса да, Жаңыл апа эч качан ыраазы болгон жок. Бир күнү Айзада даамдуу тамак жасап, столду кооздоп койду. Балким бүгүн мактайт, деп ичинен үмүт калды. Бирок Жаңыл апа кашын түйүп, бул эмне? Тамактын даамы жок. Үйрөнмөйүнчө ашканага кирбе, деп каттуу айтты. Ошол сөз Айдананын жүрөгүнө катуу тийди. Ал ошол күнү биринчи жолу кайненесинен коркпой, унчукпай ыйлап жатып уктады. Күндөр өттү. Уруш, сын нааразычылык токтогон жок. Күйөөсү Бекзат да апасына каршы сөз айта албай, ортодо унчукпай калды. Айзада өзүн бул үйдө керексиздей сезе баштады. Бир күнү ал катуу ооруп калды. Башы айланып, денеси калтырап турду. Ошентсе да ордунан туруп, үй иштерин кылууга аракет кылды. Жаңыл апа болсо, ой бербей ишиңди кыл. Биз оорусак да иштечүбүз, деп кайдыгер мамиле кылды. Ошол учурда Айзаданын ичиндеги акыркы үмүт да өчтү. Кечинде ал күйөөсүнө жай гана айтты. Бекзат, мен бул үйдө жашай албайм. Мен аракет кылдым. Бирок мен бул жерде эч кимге керек эмесмин. Бекзат унчукпай калды. Бир нече күндөн кийин экөө бөлүнүп башка жакка көчүп кетишти. Үйдө Жаңыл апа жалгыз калды. Башында ал өзүн туура сезди. Келин тарбиясыз эле, мен туура кылдым деп ойлоду. Бирок убакыт өттү. Таңдар мурдагыдай жылуу эмес болду. Кимдир бирөө чай демдеп апа ичиңиз деп айтпай калды. Үйдүн ичиндеги тынчтык бара-бара оор жүккө айланды. Бекзат да мурдагыдай көп келбей калды. Бир күнү Жаңыл апа өзү ооруп калды. Эч ким жанында жок эле. Ошондо ал жай отуруп алып терең ойлонду. Айзада жаман кыз беле? Жок, ал аракет кылчу, унчукчу эмес, мага каршы чыкчу эмес. Мен эмнеге аны дайыма кемсинттим? Эмнеге бир да жолу жакшы кылдың деп айтпадым? Анын көзүнөн жаш агып кетти. Ал ошол күнү биринчи жолу өз катаасын толук түшүндү. Кызым, кечир мени. Мен сенин жүрөгүңдү оорутуп турмун. Мен жакшы кайнене боло албаптырмын, деп ыйлап отурду. Бирок жанында аны уккан эч ким жок эле. Өкүнүч жүрөгүн эзип турду. Ал түшүндү, жакшы сөздү убагында айтпасаң кеч болуп калат экен. Адамдын жүрөгүн сындыруу оңой, бирок аны кайра калыбына келтирүү кыйын. Жаңыл апа терезеден сыртты карап, жалгыздыктын ачуу даамын сезип отурду. Ошондо гана ал чыныгы бакыт үйдөгү жылуулук, мээрим, түшүнүү экенин кеч түшүндү.